Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндө жарлыкка кол койду. Натыйжалуу мамлекеттик башкарууну камсыздоо, облустарда мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин координациялоо максатында Конституциянын 71-беренесин жетекчилик алып токтом кылынат. Ага ылайык өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү институту президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн институту болуп кайра түзүлөт. Жарлыкты аткаруу үчүн министрлер кабинети 1 айлык мөөнөттө президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттарынын түзүмүн жана штаттык расписаниясын бекитет. Ошондой эле 2 айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул жарлыктын жоболоруна ылайык келтириши керек. Муну менен катар жарлыктан келип чыгуучу башка чаралар көрүлөт. Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү 2 айлык облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты жөнүндө жобону иштеп чыгып бекитиши керек. Ушул жарлыкты ишке ашыруу штаттык сандын жана өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары үчүн тийиштүү жылга жана кийинки жылдарга республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде жүргүзүлөт деп белгиленди. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып 7 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.